Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык Ой өрүшү Кругозор китебинен номер 23 сабак «Кантип бай жашаса болот» деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылышта сиздер практикалык эсепкөйлүк, сарамжалдуулук, ошондой эле маалыматтуулук, ыгы менен сарптоо жана креативдүүлүк тууралуу түшүнүк аласыздар. Көңүл буруп биз менен болуңуздар. Биринчи практикалык эсепкөйлүк. Мында китептеги абстракт теорияларды жаттоо аздык кылат. Иштин турмуш шартында дал келиши, пайдасы, кайтарымы, байсалдуулугу, ошонун омоктуулугу эсепке алынат. Көңүл буруңуздар, Канадада 8 жаштагы Райан Росс деген бала короосунда 60 тоок баккан. 10 жумуртканы $3 сатып, күнүнө $15 акча тапкан. Шаардын газонун кыркып, күнүнө $20 тапкан. Кийин газонду суугарууга өтүп, күнүнө $200 алган. Анын $100 жумушчусуна берген. Азыр 8 жаштагы Раянда 4000 китеби, 6 имараты, $900,000 акчасы бар. Экинчи сарамжалдуулук. Акча, убакыт, күч сарпталганда ыраттуу, тыккан, таза иштөө. Бул материалдык пайда гана эмес, айланадагыларга кайрым да алып келет. Иштин өнүмдүүлүгү эске алынат. Ыгы менен сарптоо. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, коротуп койгон сумма эч качан бүт табылган суммага барабар болбойт. Белгилүү өлчөм, резервге катып коюлат. Коротулган сумма бүт эле керектөө үчүн коротулбайт. Аш-тойлорго, карыз болгончо өлчөмдө сарпталбайт. Туруктуу пайда алып келүүчү бизнеске же билим алууга сарпталат. Киреше менен чыгымдардын тең салмак болбостугу дисбаланс болот. Креативдүүлүк. Кадимки эмес татаал абалга туш болгондо чыгып кеткендин абалдан чыгып кетүүнүн амалын тапкандар дагы ийгиликке жетишет. Ийгилик бул акча менен өлчөнөт. Урматтуу угармандар, сиздер Ой өрүшү Кругозор китебинен 48-беттеги турмуш тиричиликке байланышкан «Кантип бай жашаса болот» деген темадан кыскача маалымат ала алдыңыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.